Ардактуу замандаштар, сиздердин назарыңыздарга жаңы долбоорду сунуштайбыз. Салтанат телеканалы жана ошондой эле Fun City эс алуу борбору сиздерге жылдыздар менен боулинг долбоорун сунуштайт. Алдыңкы мүнөттө өтө кызык болот. Өлчөмсүз энергия, позитив маанай сиздерди күтүп турат. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Салтанат телеканалында жылдыздар менен боулинг. Жылдыздар менен боулинг. Жылдыздар менен боулинг. Жылдыздар менен боулинг. Салтанат телеканалы Fun City оюн-зоок борбору менен биргеликте жаңы долбоор тартуулайт. Жылдыздар менен боулинг. Башкы байге Анталияга 2 кишилик жолдомо. Мыктылардын мыктысын чогуу тандайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай эле биздин командалар бар болгон күчүн салып азыркы учурда оюндун астында даярдык көрүп жаткан учуру канчалык деңгээлде даярданып жатат, өздөрүнүн оозунан угуп көрөлү. Жүрүңүздөр. Өзүңүздөр баамдагандай 3 команда таймашып, күч сынашат. Эң көп упай топтогон команда финалга жолдомо алып, башкы байгеге ат салышат. Бүгүнкү жылдыздуу боулинг долбоорунун катышуучуларынын бири Кайрат Примбертиев. Айтсаңыз, алдыда өтө жакшы бир байге бар. Эгерде жеңүүчү боло турган болсоңуз, 2 кишилик сизге жолдомо Анталияга барганга. Андыктан аракет кылыңыздар. Команда канчалык деңгээлде даярдык көрүп жатат? Мен командамдын аталышы өкүлдөр. Себеп дегенде үчөө тең менин өкүл балдарым. Өкүл балдарым менен команда түздүм дагы. Мына азыр биздин даярдык эми чын айтканда буга чейин бир 2 жол жолугуп ойнодук. Анан кийин бирок менче биздин духубуз бар. Биз утабыз, Анталияга барабыз. Бирок жалпы командага эле берип койсо болмок негизи Анталияга жолдомону. Долбоордун негизги максаты сиздин көрөрмандарыңыз, сүйөрмандарыңыз сизге ошол жеңишти эңип бериш керек. Ошол жеңиштин даамын сиз татышыңыз керек да. Андан кийин айта кетсеңиз, бул учурга чейин боулингден тышкары кайсыл спорттун түрү менен машыккансыз? Профессионалдык түрдө мындай бир спорт менен деле машыккан эмесмин. Сүйүүчү катары баягы өзүм каалаган спорттор, бассейнге барам. Азыр мына акыркы учурда жакшы жанагы эмне деп койт жанагы эрежесиз мушташ деп койт. ММА ошого катышып жүрөм. Эми ал мындай эле өзүм үчүн элечи. Ошо. Анда эмесе сизге ийгилик жана ийгилик каалайбыз. Командаңыздарга, өкүл балдарга күч, дем күч, энергия берсин. Анда эмесе алга жылабыз. Кеттик. Жаныбызда Кыргызстандын эң алдыңкы чмоки бийчилеринин бири Макс. Айтсаңыз, бүгүн сиз Кайрат Примбертиевдин командасындасыз. Өкүл баласы экенсиз да, ошондойбу? Ооба, жакында эле ушул өкүл жакында эми кандай десем, үйлөнөйүн деп жатам, анан ошо Кайрат байке деп жүрүп, анан баягы үй бүлөсү аябай үлгүлүү болгондуктан мен өкүл ата, өкүл апа койгонго кандай десем, чечимге келип, буюрса өкүл ата, өкүл апа болушат. Анан кийин эле, ошондон кийин эле бир 2 күн өтпөй эле ушундай боулинг менен чемпионат болуп атат дегенден өкүл балдардын баардыгын чогултуп алып, бүгүн ушул жакка келип калдык. Демек, өкүл балдары өкүл атасына жеңишти эңип берет экен да, ошондойбу? Ооба. Билесизби, дүйнө жүзүндө боулинг боюнча World Bowling деген федерация бар. Мына ошол федерацияга дагы сиздер өкүл балдар командасы деп кошулуп алсаңыздар болот экен. Ийгилик каалайбыз. Анда эмесе кеттик. Алдыда сиздерди өтө кызыктуу мүнөттөр күтүп турат. Бирок менин жанымда бүгүнкү жылдыздар менен боулинг долбоорунун кийинки катышуучусу, Кыргыз элинин сүймөнчүлүгү, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Юлия Руцкая. Командаңызды көрүп турам, аябай катуу даярдыкта. Канчалык деңгээлде даярдандыңыздар?
Добрый день, мы, безусловно, все готовы морально, в первую очередь, да. Я надеюсь, что мои игроки и мои члены команды меня не подведут, потому что, вы сами видите, достаточно сильная такая серьезная подготовка. Мы очень стараемся, а вы за нас болеете. Анан бүгүнкү долбоордун алкагында команданын атын коюш керек. Сиздер команданын атын эмне деп койдуңуздар? Мы даже долго не советовались, все мужчины единогласно сказали «Алга Юля». Алга Юля дейбиз, биз дагы сиздин командаңызга ийгилик каалайлы. Билесиз, жеңүүчүбүз 2 кишилик Анталияга путевка алат. Андыктан эс алуу сизди күтүп турат. Ысык, баардыгы ысык. Андыктан ийгилик каалайбыз. Биз болсо программабызды, долбоорубузду улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр байкагандай эле биздин көптөгөн мырзалардын курчоосунда Юля айым жана биз жыргап эле турган учурубуз. Анда эмесе командаңыз менен бир сыйра таанышып албайлы, кандай дейсиз? Наша команда называется «Алга Юлия». И я думаю, каждый член команды сам представится. Келиңиздер анда. Оң жактан баштайын. Келиңиз, өзүңүздү тааныштыра кетиңиз. Эмне үчүн Юля эчекебиздин командасын тандап алдыңыз? Биз Юлиянын аябай чоң поклонниктер болобуз. Ошон үчүн всегда мы рады за ее команду выступить деген, Юль. Надеюсь, мы победим. Атым Кубаныч. Келиңиз, сизди дагы өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, эмне үчүн ушул команданы тандап алдыңыз? Атым Азим, я тоже поклонник творчества, соответственно, я здесь. Алга Юля. Мынакей. Өзүнүн күйөрмандары, сүйөрмандардын курчоосунда бүгүн ийгиликке жетет деген үмүттөмүн, албетте. Мына ушундай мырзалардын көмөгү менен. Келиңиз, сиз менен тааныша кетели. Атым Адис. Алга Юля. Келиңиз. Атым Болот. Юля алга. Ал эми кезектеги оюнчулардын катарын белгилүү эстрада ырчысы Жийдеш Идрисованын Скальзи командасы толуктайт. Салтанат телеканалы жана ошондой эле Fun City эс алуу борбору тартуулайт сиздерге жаңы долбоор Жылдыздар менен боулинг. Кезектеги биздин команда өзүңүздөр билгендей эле Кыргызымдын сыймыгы 2015-жылы Турквижн сынагынын жеңүүчүсү Жийдеш Идрисова. Айтыңызчы, канчалык деңгээлде даярданып келдиңиздер? Аябай бийик деңгээлде даярданып келдик деп койбойм. Утасыздарбы? Аракет кылып көрөбүз. Ал эми азыр ар бир команда өзүнө ысым ат коюп атат. Сиздердин командаңыздардын аты эмне деп аталат? Биздин командабыздын атын жана эмне деп аталышын Мурат айтып берет. Анда эмесе келиңиз, анда сиз түшүндүрүп бериңиз, эмне үчүн команда кандай аталып калды? Мен ойлоп аткам, боулингде как шар скользит, ошонусу англисчесинен просто свайп деп атап койгонбуз, скользящий болуп калды. Анда эмесе биз сиздердин командаңыздарга ийгилик каалайбыз. Мына ушундай кыздардан жана мырзалардан Жийдеш Идрисованын күйөрмандарынан түзүлгөн командага чын дилинен жеңиш каалайбыз. Анткени эгерде сиздер жеңип финалга өтө турган болсоңуздар, Fun City борбору 2 кишилик Анталияга эс алууну тартуулайт. Андыктан ийгиликке аттанабыз. Анан сиздердин ураныңыздар барбы? Колдой турган. Азыр пока жок, азыр ойлоп табабыз. Макул, анда ойлоп тапкандан кийин биргеликте улантат экенбиз. Кеттик, ардактуу көрүүчүлөр. Ооба достор, Жылдыздар менен боулинг долбоорунун башкы байгеси Анталияга 2 кишилик жолдомо. Анда эмесе, байгени ким багындырат? Оюн кандай нукта өнүгөт? Баарын чогуу көрөлү. Анда эмесе, оюнду алгачкылардан болуп, Кайрат Прембердиевдин өкүл балдар командасы ачып берди. Кайрат мырза буга чейин да тажрыйбасы бар экенине күбө болдук. Чуу дегенде эле көпчүлүк кейгелди кулата атты. Бирок шашпай туралы. Себеби алдыда дагы көп оюн бар. Скальзи командасынын капитаны Жийдеш оюнду баштады. Күткөн ою оюндан чыккан жок окшойт. Шаарды ыргытканы менен бир нече гана кейгелди кулатты. Кезек Кайрат мырзада. Ырчы экинчи аракетин көрүүдө. Анысынан майнап чыккан жок тилекке каршы. Антседе команданын мүчөлөрү бул кемчиликти толуктайт деген ишеничтебиз. Кийинки кезек Юлия Рудскаяга келип жетти. Кылдаттык менен таштаган шары жакшы жыйынтык алып келди. Эгер ушундай темп менен кете турган болсо, жеңишке кепилдик бар. Командалар биринен сала бири шарды ыргытып,
жеңишти көздөп жаткан маалы. Бирок азыр кимиси маарага озуп чыгат айтуу кыйын. Себеби боулинг оюнунда оюн тууралуу маалымат берген тактайчадан гана упайлар эсептелинип чыгат. Эсиңиздерге сала кетсек, Салтанат телеканалы жана Fun City оюн-зоок борбору менен биргеликте уюштурулуп жаткан Жылдыздар менен боулинг долбоору алгачкы кадамын таштап, биринчи чыгарылышын назарыңыздарга сунуштап жаткан маалы. 3 команда ат салышып, мыктылардын мыктысы гана Анталияга 2 кишилик жолдомо утуп алат. Ой баракелде, азаматсыңар. Командалардын сүрөп турганы аларга ийгилик жаратышы мүмкүн. Кайрат Пиримбердиев топтогон команда капитанын болушунча үрөп-сүрөп турган маалы. Эми оюну кандай болоор экен деп турганча эле тилектер таш капты. Туура эмес ыргатылган шар жигиттин көңүлүн түшүрдү окшобойбу? Жийдеш айындын да көрмандары каршылаштарынан кем калган жок. Колдон келген аракеттери менен балким алдыда жеңишти багындырышы мүмкүн. Айта кетчү нерсе, Ырчайым командасын Instagram баракчасынан конкурс аркылуу тандап алган. Эми гана таанышып бир бүтүн болуп жаткан көрмандары жөн эле жерден жеңишти колдон жулдуруп жибербесе керек. Ал ортодо тыныгуу иретинде Кайрат Пиримбердиев жаңы эмгеги менен тааныштырып, сонун бир чыгармасын көрмандарына аткарып берди. Çırayın sulu akku gelişken, bari bir bilsen jetem jеңишке. Karabay dinlegen jigitke, oydu dermette, asıl bermette, oylar tajabay, oynoy mermekte, oydu dermette, asıl bermette, oylar tajabay, oynoy mermekte. Sağa kelim, bulut baskan aysız tünde, yıldız bolup canıp berim. Benim oyumdu bilsen perişte, çırayın sulu akku gelişken, esen gitme yelesin geçke, kaldın makşayt men adaşı akılımda. Oydu dermette, asıl dermette, oylar tajabay, oynoy mermekte, oydu dermette, asıl dermette, oylar tajabay, oynoy mermekte. Погромче! Ла-ла-ла-ла. Эй! Ла-ла-ла-ла. Отлично! Ла-ла-ла-ла. 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 Oydu dermette, asıl dermette, oylar tajabay, oynoy mermekte, oydu dermette, asıl dermette, oylar tajabay, oynoy mermekte. La 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 la, 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 la 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 la. Yeah, Kayrat men, Max, Adik, jana Argen.
Бийлеп, позитивдүү энергия алып алган соң кайрадан оюн өз нугунда уланды. Боулинг бул спорттук оюн болуп саналат. Оюндун максаты аз гана жолу ыргатылган шар аркылуу көп кегелдерди кулатуу болуп саналат. Юлия Рудскаянын мырзалардан турган командасы өтө күчтүү көрүнөт. Кайрылуу мырзалар колу менен шарды оңой эле ыргытып, оңой эле кегелдерди жыгылтууда. Демек, алга Юлия командасынын да мүмкүнчүлүгү жогорку экенин баамдоого болот. Телеканалды жана ошондой эле Fun City сиздерге жагымдуу долбоорду таркылап жаткан учуру. Сиз жанатан бери бизде Кайрат Пиримбердиев жана ошондой эле Юлия Рудская командасынын жарышын көрүп жатасыздар. Мына ошол командада алга Юлия деп дем күч берген агабыз турат. Айтыңызчы, байкашымча аябай жакшы ойнойт экенсиз. Буга чейин боулинг көп ойногонсузбу? Достор менен анча мынча ойноп турабыз. Көп эмес, так чисто как любитель катары. Бүгүнкү биздин оюнубуздун алкагында аябай эле Юлия айымга дем күч берип атасыздар. Анан Юлия айымдын чыгармачылыгында ырларынан мүмкүн эсиңизде бардыр, ырдап бересиз. Ырдап бере албайм, чынын айтсамчы, мен баягы орус эме барга, баягы медведь на ухо наступил дегенден жана кыргыздын киносунда айткандай айтам, чын. А так аябай поклонник мен Юлиянынчы. Көп ырларын, особенно кыргызча ырдаганда, орус кызы кыргызча ырдаганда аябай суктанып, ошончолук эме болосуң, там мындай кандай десем, кыргыз катары орус кызы кыргызча ырларды ушундай берилип ырдаганда просто талантына баа бериш керек. Сыймыктанабыз дейбизби? Мен дагы ошондой сезимдер менен, албетте Юлия Рудская менен чын элебизден бүткүл кыргыз эли эле сыймыктанат. Ал эми оюн болсо уланып жаткан учуру. Азыркы учурда кайсыл команда алдыда? Алдыңкы мүнөттөрдө сиздер менен биргеликте көрөбүз. Сиздерге дагы да болсо ийгилик, жеңиштерди каалайбыз. Жылдыздар менен боулинг долбоору өз ишмердүүлүгүн улантып жаткан учуру. Кезекте менин жанымда Кайрат Пиримбердиев агабыздын командасындагы бир өкүл баласы. Бирок азыркы учурда сиздин келинчегиңиз барбы? Буюрса бар. Үйлөнө элексиз. Үйлөнө элекмин. Бирок үйлөнгөнгө чейин өкүл ата койгон болбойт го. Бизде болот го. Жакшы. Анда эмесе баягы баласы атасын тартып, атасынын ырларынын арасынан жагымдуу бир ыр аткарып берсе кандай дейсиз? Кайрат агабыздын репертуарынан сиз билген ырларды. Кеттик анда. Ылдам, 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 поезд жүрүп бара. Бизге болгон сүйүү кайра көчөп барат. Ырыңыздан дагы артыңыздагы бийлеп турган мырзалар күчтүү экен. Деп. Азаматсыздар. Мынакей албетте Кайрат мырза мына ушундай жанында колдоп турган балдары болсо чыгармачылыкта ар дайым алдыга жылы берет. Ал эми бүгүнкү боулингде ийгиликке жете берет. Анда эмесе сизге ийгилик. Келиңиз, кеттик. Мына ошентип ар бир команда 100 жолдан шар ыргытып, упайлар эсептелине баштады. Абдан толкундануулар болуп жатат. Кимиси финалга чыгып, кимиси көп упай топтойт болду экен. Бир нече мүнөттөрдөн соң билебиз. Өзүңүздөр көргөндөй 3 команда, 5 оюнчу, ар бири 20 жолдан шар ыргытып, кулатылган кегелдер эсептелинип, жыйынтыгында Кайрат Пиримбердиевдин өкүл балдар командасы 473 упай менен жеңишти багындырды. Ура! Эң кызыгы Юлия Рудскаянын командасы бир гана упай менен жеңиштин марасына жетпей калды. Бир эле упай. Аз көрүнгөнү менен чечүүчү ролду ойноду десек жаңылышпайбыз. Ал эми Жийдеш Идрисованын командасы 348 упай алды. 3-чү орун. Мынакей ардактуу көрүүчүлөр, биринчи айлампанын жыйынтыгы чыгып турган учуру. Жаныбызда болсо бир упайга гана жеңилип калган спорт мына ушундай деп коет. Спортто 1 секунда, 1 минутадагы жеңишке жеткирип коюшу толугу менен ыктымал. Келиңиздер, айтыңыздарчы, эмне үчүн бир упайга жеңилип калдыңыздар?
Ну, признаться честно, я думаю, наверное, я была самым слабым звеном, потому что мужчины играли как раз очень хорошо. Ну и, безусловно, нельзя признать, что в команде Кайрата есть Максат, который просто лежа, стоя, в полете, я не знаю, ползком забивает в любом случае. Так что теперь я знаю, что на следующую игру обязательно в команде должен быть Максат. Молодец. Нет, искренне мы поздравляем всю команду Кайрата, вы молодцы. Игра была честная, самое главное, да. Так что и все получили, я думаю, максимум удовольствия. Спасибо. Жакшы, биз дагы оюнга катышуунун өзү жеңиштик. Ошол себептерден сиздерге ийгилик каалайбыз. Анан кийин албетте уранды кайталып койбойлубу? Кандай дейсиздер? Мына ушундай уран менен алдыга жылабыз анда. Мынакей биринчи айлампада 473 Юлия Рёцкая эжекебиздин бир гана упайга ашып келген Кайрат Биримбердиевдин командасы жеңиш куттуу болсун. Айтыңыздарчы, жеңиштин даамы кандай экен? Жеңиштин даамы биз үчүн өзгөчө таттуу болуп атат. Себеп дегенде бир упай менен утуп кеттик. Элес 472 Юлияныкы, биздики 473. Бир упай болгондо, же болбосо тең-тең болуп, анан кийин пенальти урмакпыз. Же болбосо булар байкелер ашып кетиши да мүмкүн болчу да, бирок Кудайга шүгүр, бүгүн биздин күн экен. Андыктан мындай аябай кубанып атабыз. Жакшы, алдыда да кубанбай туруңуздар. Мынакей. Алдыда кубанбай туруңуздар, анткени Жийдеш Идирисова эжекебиздин дагы командасы бар. Андыктан чын тилибизден куттуктайбыз. Мырзалар, бул жалгыз дарак эч убакта токой болбойт деп коет. Мына командага дух берген сиздин өкүл балдарыңыз аман болсун дейбиз. Анда эмесе улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей сиздер менен биргеликте Fun City салуу борборунун негизинде 3-чү команданын жыйынтыгына келип жеттик. Жийдеш айым, өзүңүздүн результаты, жыйынтыкты айта кетсеңиздер. Биздики 348 упай топтодук. Аябай жакшы ойнодук. Мага эң негизгиси бул бүгүн ошо мен подписчиктерим менен чогулуп таанышкан болчу. Ошо максатыбызга жеттик. Эң негизгиси ошол. Эми алдыдагы командаларга мен көп ийгилик каалайм. Алдыдагы командалардын эң жакшы ошо бутуп кетсин, жеңишке жетишсин деп бул Кайраттын командасына көп ийгилик каалайм. Рахмат. Ал эми Жийдеш айым, сизди баягы ар дайым ар чөйрөдө өзгөчө ыр тармагындагы жеңишке болуп жүргөн айымсыз. Анан жеңилип калуу кандай болот экен? Ар дайым эле жеңип Жийдеш Идирисова алдыда жүрсө, анан кийин бир күн эле боулингден жеңилип калса, кандай сезимдер болду? Жеңилбесең жеңишке жетпейсиң чында. Ошон үчүн жеңилгенди да билиш керек. Жакшы. Командабызга дагы бир курам кошулган экен. Бул сиздин кызыңыз? Адель. Адель болгондо жеңип кетмекпиз, Мынакей, ушундай команда менен бүгүн сиздер менен биргеликте жакшынакай жылдыздар менен боулинг долбоорун 3-чү орун ээлеген. Бүгүнкү чыгарылыштын эсебинен Жийдеш Идирисованын командасы менен тааныштык. Бул жакта Жийдеш айымдын Инстаграмдагы катталуучулары экен. Өзүңүз айтып тааныштыра кетсеңиз. Саламатсызбы, мен атым Нурайым. Саламатсызбы, мен атым Мурас. Саламатсыздарбы, мен атым Асыл. Астар. Сиздердин араңыздарда Жийдеш Идирисованын ырын билген фанаттары барбы? Чыныгы барбы араңыздарда? Сөзүн унутуп калсаңыз деле мүмкүн кыңылдап ырдайсызбы, айтор ырдап беришиңиздер керек. Мен ойлойм, Жийдеш Идирисованын Инстаграмда катталуучулары чын дилден Жийдеш айымдын жок дегенде бир ырын билсе керек деп. Бул жакта турган мырза ырдап берем дейт. Келиңиз, анда микрофонду сизге сунабыз. Жийдештен өмүр деген ырын аткарып бермекчимин. Аттарылбас болсо чуңой, жашкарыбас болсо чуңой, жаратканы чын болсоң ой, дити жай жайына койсочу, чөп курабас болсо чуңой, көз курабас болсо чуңой, кызыл өңдөн нур кетет. Азаматсыз чыгармачылыкты чындап сүйгөн инсандар ушундай болот. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Чыгармачылыкта мыкты ырларды жаратып жүрө бериңиз. Анан албетте ушундай сүйөрмандарыңыз көбөйсүн. Ар бириңиздерди куттуктайбыз. Кызыктуу оюн болду деген ишеничтебиз.
Салтанат телеканалы жана Fun City оюн зоок борбору тарабынан уюштурулуп жаткан Жылдыздар менен боулинг долбоорунун алгачкы чыгарылышы ушуну менен жыйынтыкталат.